Кайсы жакка барба көмүр жана унаасына кышкы дөңгөлөк издегендер. Кычырап кыш келмейинче кыймылдабаган ушундай калкпыз. Бирок көпчүлүктүн көңүлүндөгү маселе ал эмес. Азыр эки адамдын башы бириккен жерде эки аял алуу кызуу талкууда. Бир сөз менен айтканда, көмүр көйгөйүн чече албай жаткан кыргыздар экинчи зайып алып, улуттун санын көбөйтө турганын айтып жатышат. Саламатсыздарбы? Эфирде Сереп программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Көпчүлүк урматтаган Чубак ажы эки аял алган биринчи жана акыркы адам эмес. Шарты келсе, дини ишмерлер бир эле аял менен өзүнүн жашоосун байлагысы келбейт. Алардан тышкары акчалуу адамдардын деле жумуштан кийин бара турган бир нече үйү бар. Ажыдан айырмаланып, бир нече аялдын ээлери жеке жашоосун жарыя кылышпайт. Бирок аларга Кыргызстан мыйзамдары караманча каршы. Ким канчаны канча жашында алыш керектиги так жана даана жазылган. Бир нече аялдуу болууну каалагандардын кыздарыбыз чет өлкөгө жумуш издеп кеткенден көрө экинчи аял болуп тийип алсын деген шылтоосу бул караңгылык жана түшүнбөстүк. Эже карындаштар башка өлкөдөн бакыт издебес үчүн өлкөнүн экономикасын көтөрүп, жумуш орундарын камсыз кылыш керек. Жана жардам бериш үчүн сөзсүз эле аны токол кылып алуу кажет эмес. Эмнеге эки аял алуу маселеси көтөрүлүп жатат? Себеби бирөө биздин өлкөдөгү аял затынын социалдык абалы начар жана алардын укугу корголбойт. Алсыз катмардын укугу көп учурда эркектер тарабынан бузулат. Мына ошондуктан бир күйөөнү эки аял бөлүүгө мажбур. Эч бир аял заты экинчи же үчүнчү болууну каалабаса керек. Айлаганча кызыл камчынын же бекер посттун биринчиси болгондон көрө жетиштүү адамдын экинчиси болгонду туура көрүп жашап жатышат. Ал жашоодо жомоктоодо эмес. Көп аялдуулукту колдогондор ата-бабабыздын байбичеден тышкары токолдору болгонун кабарлап келет. Ооба, бул чындык. Бирок ошол токолдун балдары ар дайым басмырланып, токолдун баласы деген сөз өмүр бою ээрчип жүргөн. Бул көрүнүш бүгүнкү заманда да кайталанат. Үй бүлөнүн бузулушу же болбосо ал жердеги теңсиздик эң биринчи балдарга терс таасирин тийгизет. Биз эмнеге аял затынан бир гана адамдын санын көбөйтө турган сапатты көрүшүбүз керек. Алардын укугу, алардын теңдиги же сезимдери менен эсептешкен эч ким жок. Көчөдө денесин сатып, башка улуттун колун кармап кетип жаткан көрүнүштөр мени да капалантат. Ушундай абалга аял затынын өзүнөн тышкары эркектер биз да күнөөлүүбүз. Бирок бул көйгөйгө жамынып солкулдаган кыздарды экинчи аял кылып үйгө кийирип алуу маселени чечпей, тескери күчөтөт. Бул көрүнүшкө биздин көз караш мына ушундай болду. Жыйынтык чыгарар өзүңүз. Аман туруңуздар. Говорят, что один известный проповедник женился второй раз. Салам алейкум, как ваши дела? Прекрасно. Разве по мне не видно? По вам еще как видно. Весь интернет пестрит новостью о том, что вы женились второй раз. Зачем вам нужна вторая жена? Первая жена нужна для того, чтобы готовить мне еду и убирать дома, а вторая для того, чтобы ходить за продуктами в магазин и выкидывать мусор. Но ведь ходить в магазин и выкидывать мусор – это мужская прерогатива. Я очень занятой человек, и мне некогда заниматься такими незначительными вещами. Странно, а почему это вы очень занятой человек? Я ищу третью жену. Боюсь спросить, для чего вам третья жена? Но вы же взрослый человек. Сами прекрасно должны понимать, зачем мне третья жена. Для любви? Как примитивно и низко вы мыслите. Третья жена мне нужна для того, чтобы чинить электропроводку, менять радиатор в машине и забивать гвозди, когда нужно. Но это же тоже обязанности мужчины. Если уж вы на это не способны, можно же просто заплатить специалисту. А для этого я ищу четвертую жену. Когда третья жена будет занята, четвертая будет оплачивать за услуги профессионалам. Получается, что зарабатывать деньги будет четвертая жена. А что будете делать вы? Я обеспечиваю своим женам крышу над головой и избавляю их от одиночества. Как хорошо вы устроились. Главное, чтобы с такими запросами вы сами не стали одиноким.